Менин аты Жерорташ Булатовна Биз алайкыбыз айтат, мына инновациялык түрдө сол тестилери. Биздин мектеп окуучулары биздин берген сурообузга жооп бере алышат, же жок. Uykunun жетишсиздиги кандай элдертерге алып келиши мүмкүн? Uykunun жетишсиздиги булар кандай ооруларга алып келет? Мисалга, uykunun жетишсиздиги аскандуулукка, ашыкты салмакка алып келиши мүмкүн. Жооп тура. Тиш күнү кайсы күн? Эме тиш күнү ар бир күн. Себеби тишти ар бир күнү курушубуз керек, жууп, тазалап. Ошон үчүн ар бир күндү эсептейт. Рахмат агай, негизинен тиш күнү 6 март күнү белгиленген экен. Жок, негизинен туура агай. Мен чоң рахмат. Ден соолукту канча түрү бар? Ден соолуктун Тишти бир күндө канча ирет жууш керек? 2 ирет. Эртең менен жана кечинде. Негизинен тишти 3 күндө бир күнүнө 3 маал жууптуруу керек. Толугураак айтканда ар бир тамактануудан кийин. Анан тиш жуунун мөөнөтү 10 мүнөттөн кем эмес болушу шарт. Жөнүндөгү кийимдер кандай аталат? Тазалык жөнүндөгү кийимдер кийген болсо керек. Жооп туура. Десе ич ооруйт. Берейин десе ич ооруйт. Адам баласына витамин жетишпесе кандай оорууга чалдыгышы мүмкүн? Жана кандамаларга С витаминине кайсы жемиштер кирет? Лимон, картофель, апельсин, жана карагат, жана башка. Жооп туура. Биздин мектептин окуучулары ар убакыт жаңы пайдалуу маалыматтарга ээ болуп зарыл каалайбыз. Биздин медиа каталог жаңы пайдалуу маалыматтарга ээ болуңуздар.